Саламатсыздарбы, эфирде Акшам программасы. Мен атым Адил Турдукулов. Бүгүнкү биздин коногубуз коомдук ишмер Эмиль Каптагаев. Саламатсызбы, Эмилбек агай? Сиз Акаев убагында, Бакиев убагында, жана Атамбаев убагында жогорку позицияларды ээлеп келгенсиз. Кайсы убакта силерге жеңилирээк эле иштегенге? Эми жеңил деп айтыш кыйын, ал иштин түшүгү, иштин баягы жоопкерчилиги бирдей эле бардык убакта. Бирок ошол үч президентти салыштырганда мамлекеттик ошол кызмат аркалагыңызда кайсы убакта турарак, жакшыраак эле сиздин оюңузча? Эң оор мезгил мына мен кыска убакытта ушу Көлдө Бакиевтердин убагында 1 жыл 7 ай, 1 жыл 8 ай биосфералык аймакты башкардым. Мына эң оор убак ушу Бакиевтердин убагы деп айтсак болот. Анткени ал кезде иштин жыйынтыгы, иштин үзүрү же иштин жана майнабын эч ким сурабай калган. Такыр башка идеология, башка философия болуп баштаган. Анан мен жумуштан кетүүгө аргасыз болгом. Ошол кезде иштеш кыйын болуп калган. Анткени мыйзамдуулук деген нерседен таптакыр мамлекет чыгып кеткен да. Эгерде өзүлөрүнө жакын, үй бүлөгө жакын, ошолордун иши менен, ошолордун сөзү менен, ошолор аткарган же ошолор жасап аткан ишке аралашсаң, сен баягы корголгосуң, мыйзам сага иштейт. Эгер алардан бир аз четтеп кичине аракет кылсаң, эч кандай мыйзам да жок, өз каалаган жасап калышканда ошол кез оор. Ал эми мындай мамлекеттин өзү баягы кызматтын жоопкерчилиги албетте бардык убакта бирдей эле. Анткени кызмат үчүн күйөсүң, ошого бир жан үрөп, чуркап, бир жакшыраак иш жасайм деп аракет кыласың. Сиздин мурунку саналаштарыңыз, азыркы бийликте отургандар. Көбүнчө биздин убакта оппозиция, накты оппозиция болчу, күчтүү оппозиция болчу, оппозициянын үлгүсүн көрсөтчү деп айтып келишет. Ал эми азыркы оппозиция андай эмес деген оюн билдирип келип жатышат. Сиз буга кошуласызбы? Эми бул жана муундар, бул жаш курак аркылуу эле да мындан бир 2000 жыл мурда грек бир акылмандын айтканы бар да, азыркы жаштар кайда кетип баратат? Жаштар мындай баратса, адамзатта, коомдо келечек жок деп. Мына 2000 жылдан бери эле коом өзгөрүп эле, улам жакшырып эле келатат да. Ошол сыяктуу бул убакта жакшы же бул убакта начар деп ар кимдин бул жеке субъективдүү көз карашы да, оппозиция дайым эле бирдей. Анткени алардын талабы, койгон баягы астыга койгон максаттары бирдей эле болот. Бирок ошо оппозициянын иштөө шарты, ошолорго шарты ар башка. Мисалы үчүн ошол эле Бакиев заманында оппозицияда болуш, оппозициялык иш кылыштын өзү бул жеке керт башыңа, үй бүлөңө абдан эбегейсиз чоң коркунуч жараткан. Анткени түзөл өлтүрүп коюшу мүмкүн болчу, же болбосо жакындарың өлтүрүп коюшу мүмкүн, камашы мүмкүн дегендей болуп калганда. Эми бул баягы замандан кутулдук деп биз бир кичине дем алып калдык да, бу 10 жылдан кийин. Бирок бүгүнкү күндө ошол замандын белгилеринин пайда болушу. Бүгүнкү күндө биз ушул 10 жыл убактылуу өкмөт конституцияны элге коюп атканда ушу бийликти, айрыкча укук коргоо органдарын көзөмөлдү ар тараптуу койдук. Президент буларды, өкмөт буларды, жогорку кеңеш буларын көзөмөлдөйт. Ошол ар кандай көзөмөлдүн аркасында укук коргоо органдары тартип менен укуктук тартипти кармап иштейт деген бүгүнкү күн ошол эреже түздөн түз бузулуп калды. Анткени мына бүгүнкү күнү күч органдары, укук коргоо органдары бир кишинин, президенттин кол алдында ошонун койгон кишилери болуп калганын өзү коомдогу жанагы альтернативдүү көз караштын болушу, коомдогу оппозициялык кыймылдын болушу, оппозициялык көз караш, оппозициялык кыймыл аракеттин болушуна сөзсүз түрдө коопчулук жаратат. Сиз оппозиция болуп туруп, ошол силер койгон максаттар азыркы ошол силер бийликке келгенден кийин аткарылды деп ойлойсузбу? Негизинен 10 жылкы конституция ошол өзүбүз тилек кылып жүргөн ушу бийликтин өз ара көзөмөлүн, бийликтин бөлүштүрүшүн баягы иретке салуу, президенттин бийлигин чектөө, жогорку кеңештин бийлигин, өкмөттүн бийлигин, сот бийлигин ажыратып тактоо иши конституцияда дээрлик жакшы эле көрсөтүлгөн. Бирок эми жашоо ушундай экен, ошол эле конституциянын өзүндө
бир кандайдыр жылчыктар табылып, кандайдыр жол шылтоолор табылып, акырын жылып отуруп, мына акыркы 2 жыл ичинде дээрлик президенттик бийлик болуп калды да бизде. Мунун өзү ушул биз койгон, ошол кезде ойлогон жанагы конституциялык укуктук нормалардын кол тийбестиги, ошолордун бузулбай сакталышында дагы бир ойлончу, койчу маселелер бар экенин далилдеп отурат. Кандай бир гаранттар, кошумча тоскоол, кошумча баягы дубалдар коюлушу керек болчу. Ошол азыркы конституциянын көп нормалары аткарылбагандыгы, балким ошол бир эле конституцияга такалбаш керек экен натыйжасы эмеспи? Эми муну азыр коомдо айтып эле келатышат. Бул жана элдик көзөмөл болуш керек. Кандайдыр бир азыркы конституциялык органдан сырткары жана элдик курултай сыяктуу көзөмөлдөөчү бир дагы бир кошумча элдик бийликтин бир бутагы болуш керек деген ойлор айтылып элатат. Бирок бүгүнкү күндө кеп бул мыйзамда, конституцияда эмес экен да. Кеп ошолорду аткарчу адамдарда. Парламент ошол президенттик аппаратка, президентке өзүнө туруштук бербей жатканын эмне себеби? Эң башкысы эле адам фактору. Ар бир адамдын жеке кызыкчылыгы бар. Ар бир адамдын жеке өзүнүн бир талаптары же болбосо койгон максаттары бар. Мына ошол максаттарга жетүү же кызыкчылыгын ишке ашырууда кандайдыр бир деңгээлде келип эле ушу көпчүлүгү президент башкарган, президент кармап турган укук коргоо органдарынан бир көз карандыдай болуп калган маселе болуп калып, анан ошондон улам баары эле көз каранды болуп берип атат. Сиз көп эле сындап атабыз, сындап баштадыңыз президент Атамбаевди. Ошондон башка суроо туулат да, эмне үчүн убактылуу өкмөт ошол убакытта Атамбаевге токтолду эле? Жок, бул жерде эми саясий, ошол кездеги саясий акыбал, ошол кездеги саясий күчтөрдүн ички өз ара баягы мамилеси, ошо саясий күчтөрдүн ички дарамети, ички энергетикасы эле ушуга алып келди. Анткени 2009-2010 жылдагы саясий күрөштө оппозициялык күчтөрдүн жанагы ядросун өзөгүн СДПК партиясы түзүп турган. Ошо оппозициялык күчтөрдүн башында лидер катары Атамбаев, Алмаз Шаршенович туруп калган. Ошол эле парламенттик оппозицияда, как Россакына парламентте фракциянын жетекчиси катары ал киши туруп калган. Ошондуктан баягы күч оодугу, салмак ошо СДПК жакта болчу да. Мына ошондон табигый түрдө лидер катары Алмаз Шаршеновичтин президент болушу, бул президенттикке биз тараптан ошол эле оппозиция убакта бирдиктүү кандидат катары чыгарышта мындай көп эле талаш тартыш жараткан жок да. Сиз убактылуу өкмөттүн мүчөсү катары айта кетсеңиз, ошол убактылуу өкмөткө көптөгөн сындар айтылып келе жатат. Мисалы ошол эле банк ячейкалар боюнча, Ошко алаңы боюнча, андан тышкары жана мародёрлук фактылар деп да айтып отурушат. Кадрдык туура эмес саясат жүргүзгөндүгү боюнча буга сиз кошуласызбы ошондой болгон деп? Эми убактылуу өкмөт 3 ай иштеди. Мынакей накта 3 ай. Апрель, май, июндун 10-унда кетти. 3 айда астыга койгон максат, өзүбүзгө койгон милдетти дээрлик толук аткардык. Биз өзүбүзгө мамлекетти өнүктүрбөйбүз, гүлдөтүбөйбүз, баарын тазалабайбыз деп эч максат койгон жокпуз. Биз эмнени айттык? Мурдагы үй бүлөлүк, кландык башкаруунун негизин турган конституцияны жаңыртабыз. Коомдо бири-бирине тең салмакташып турган бийлик системасын орнотобуз. Ошого ылайык бийликтин жаңы легитимдешүү процессин камсыз кылабыз. Өткөн мезгил 3 ай. 3 айдан кийин референдум менен бийлик жана техникалык өкмөткө өттү. Өткөн мезгилдин президенттин иш ордун киргиздик. 6 айдан кийин шайлоо болду жогорку кеңешке, өкмөткө бийлик дээрлик баары өттү. 6 айдан кийин убактылуу өкмөт толук бойдон өзүнүн ишмердигин токтотту. Мына ошол 10-жыл декабрда ишмердик токтоткондон берки болгон иштин баарын эле убактылуу өкмөт деп бериш туура эмес да. Убактылуу өкмөт тарых астында, коом астында өзүнө тагылган миссияны толук аткарды. Эмне үчүн анда ошол убактылуу өкмөттүн негиздөөчүсүнүн бири Алмазбек Атамбаев ошол эле силерге карата, убактылуу өкмөткө карата чабуулун баштап жатат? Анткени мындай чабуул өзүнө чабуул жасагандай эле болуп жатат. Эми бул жерде бул
көпчүлүк адамды кызыктырган суроо, жооп буга бир жакын каратамда ачык даана чыкпай айткан. Бул эле келип эле ошо адамдын жеке өзүнүн ички адамдык сапаттарына, ички таарынычтарына же болбосо кандайдыр бир максаттарынын аткарылбай калышына, ошолордун баарын жыйындысы катары карайсың да. Мына бүгүнкү күнү кээ бирлер айтып атышат, мен да ошол пикирге көбүрөөк кошулуп атам. Бул эң башкысы эртең эмне болот, президенттен кеткенден кийин эмне болом деген коркуу сезим. Кеткенден кийин өзү журт атасы деп айтып атышат, журт атасы, улут атасы болуп калып, жалгыз өзү мамлекетти түптөгөн, мамлекеттин түйшүгүн жалгыз көтөргөн, мамлекетти жалгыз ошо баткактан сууруп чыккан киши катары тарыхта калам деген бир ой максаты болуп, же ошондой бир пикир жаралып, ошонун үстүнөн иштеп аткандай түр көрсөтөт. Сиздин кесиптешиңиз, ошол эле убактылуу өкмөттүн мүчөсү Кеңешбек Түшүбаев кечирим сурады. Көп ошол мүчөлүштүктөрдү кетиргенбиз деп убактылуу өкмөттүн. Сиз ошондой кечирим сураганга эми мүчөлүштүктөр деген кандай болот? Эми чынын айтканда ошол кезде айттык. Биздин колубуздан келген жок, Ош окуясын токтотуп кала алган жокпуз. Ага колубуздан дагы материалдык да, ресурстук да, башка дагы, саясий дагы, бийлик да ресурс жичкен жок. Колдон келген аракет жасалып атты, бирок ошондой чоң провокация чыгып кетти, кыргын болду. Муну токтото алган жокпуз, аны кечирим сураганбыз. Чынын айтканда, ал жерде моралдык жоопкерчилик бар. Бирок ошол жоопкерчиликти аткаруу мүмкүнчүлүгү жок болчу. Мына ошол эле июнга чейин түштүктөгү укук коргоо органдары ал эки жакта карап отурушкан, милициялар эки жакта карап отурушкан, күндүздү бир да түндү башка иш кылып атышкан. А бүгүнкү күндө мына жаңы факторлор чыгып атат да. Ошол эле президентибиз жазында тиги аялдарды куттуктап атып айтпадыбы? Биз билебиз, башка өлкөнүн генералдарын ошолордун күнөөсү менен 400-дөн ашык мына биздин туугандарыбыз шейит болуп кетти деп. Ошол эле маселени Ислам Каримов да айткан 10-дун трибунасынан. Бул жерде кыргыздарда дагы, өзбектерде да эч күнөө жок. Булар сырткы үчүнчү күчтөрдүн курмандыгы болуп калышты деп. Мына бул жагдайдан алганда Оштун себептерин, чыгыш себептери, ошонун баа түрткөн, тутандырган күчтөрдү иликтөө иши толук аяктала элек. Анткени жаңы нерсе айтылып атат да. Сиз айтып кеттиңиз, убактылуу өкмөт 3 ай иштеди. Аябай кыска убакыт. Бирок Отунбаева андан кийин дагы иштеп кетти, дагы 1 жылдай. Президент переходного периода деп аталып. Биринчиден, эмне үчүн Отунбаева кошо кеткен жок 3 айдан кийин? Бул биринчи суроо. Экинчиси, эмне үчүн 1 жылдан кийин кетти? Эмне үчүн ал убакыт мөөнөт узарган жок? Узарткан жоксуңар, ошондой аракет кылган жоксуңар. Өткөн мезгилдин өзүн биз 1,5 жыл деп белгиледик да. Ошо 1,5 жылда кандай? Мына 3 айдан кийин убактылуу өкмөттүн укуктарын техникалык өкмөткө өткөрүп берди. Дагы 3 айдан кийин толугу боюнча болгон укугун жогорку кеңешке өткөрүп берди. Бирок дагы 1 жыл эмки президент шайланганча мына Роза Отунбаева калып атат. Ошондо бийликти легитимдештирип, бийликти өткөрүп берүү этабы менен болуп атат. 3 айдан кийин көп бийлик өттү. 6 айдан кийин дээрлик бардык бийлик өттү. Жалгыз президенттик бийлик Розакнада калды. Анын милдети өткөн мезгил 1 жыл ичинде ошол парламенттик жана демократиянын негиздерин калыптандырууга өзүнүн баягы мүмкүн болушунча күчүн жумшап, анан кийинки президентти шайлап, ошого тынчтык жол менен бийликти өткөрүп берүү. Ушул миссияны эже толугу менен аткарды. Сиз өзүңүз айтып кеттиңиз, конституцияга караганда байыраак экен. Көп өзгөрүүлөр ошол конституцияга барып эле такалбайт экен депчи, биздин саясий система. Анда эмне үчүн убактылуу өкмөт ошончолук жаңы конституция болгон өзгөртүүлөргө бирдиктүү бир каршылык көрсөттү? Эми жаңы өзгөртүүлөргө каршылык кылган жок. Бул жерде муну так айтыш керек. Өзгөртүүлөрдүн мазмуну жөнүндө сөз болгон жок. Өзгөртүүлөрдүн кайсы канчалык деңгээлде керек, ал кандайдыр жаңы нерсени алып келип атабы же оңдоп атабы, ал жөнүндө сөз болгон жок. Биз каршы болгонубуз бүгүнкү күндө конституцияны өзгөртүүгө референдумду жарыялоого мыйзамдуу негиз жок. 20-жылга чейин мораторий бардыгына бирдей. Биз ошол 10-жылы сүйлөшкөндө баары макул болгон, баары кол койгон. Бардык чатактар Акаевдин убагында да, Бакиевдин убагында да конституцияны өзгөртүп, бийликти андан ары бекемдеп калуу аракетинен чыккан. Ошон үчүн 20-жылга чейин конституцияны тийбейли.
10 жыл ушу конституция менен бир эреже менен жашап көнөлү. 10 жыл ичинде билинет ош кыйышы, жаман жакшы жагы. Анан ошол кийинки муун саясатчылар 20-жыл эми саясатчылар алмашат да. Ошолор өзү ушу турмушту карап отуруп 10 жыл ичиндеги конституциянын аракетин, ошонун ош кышын карап отуруп 20-жылдан кийин биратоло тактап андан ары түзөп кетет деген ой камтылганда, мына бүгүнкү күндө мына ушул нерсени жокко чыгарышты. 20-жылга чейинки мораторийди жөн эле күч менен, зордук менен аттап өтүп кетишти да. Эми мындай эле да, мына азыр талкууну угуп эле атабыз. Мындай образды айтканда мындай болуп атат да, талкуучу. Бирөөлөр айтып атат, Шакенин баласы кой соёт экен, анан кийин 5 бармак берет экен, шашлык жасайт экен, манту жасайт экен. Ой, манту даамдуу, анан шашлык даамдуу, анан 5 бармак сонун деп эле талкуу болуп атат да. Кептин баары ошо кой уурдалган койду уурдап алып союп атат. Ошо уурдап алган койун союп атат. Аны барып жегенди өзү болбойт, жеген арам деп айткан киши жок болуп атат. Кеп мына ушу эки башка, эки плоскостьтө болуп атат. Кеп анын мазмуну жөнүндө биз талашкан жокпуз. Мейли ал мазмундар эми жашоо көрсөтөт, канчалык деңгээлде ошол жаңылык алып келет. Бирок экинчи жагынан дагы суроо туулуп атпайбы? Эмне үчүн мына бүгүнкү күнү айтып атышат. Өкмөттүн укуктарын кеңейтип атабыз деди. Ну хорошо, кеңейтип атат. Эмне үчүн ошол кеңейтүүлөр эмки жылы 1-декабрдан иштеш керек. Эмне үчүн референдум өтөр менен ошол укук менен өкмөт иштей баштабайт? Эмне үчүн сөзсүз түрдө эмки жыл 1-декабрдан иштеш керек? Мунун өзү суроо жаратат. Анан мен мындай эле айтат элем, бүгүнкү референдумду өткөрөбүз дегендер баягы кыргызча эле болуп атат да, айттым жасайм деген элечи, өткөрөм дедим, өткөрөм деген эле болуп атат да. Негизин алганда азыр мындай акыл эс токтотуп ошол августтагы алып чыккан сунуштары менен азыркы элге добушка коюп аткан сунуштарды салыштырып карап көрсө, эки башка нерсе. Августта алар каалаган ушул бийликтин жанагы бөлүштүрүү системасына берген сунуштарынын баары өтпөй калды да. Анткени коом таасир этти, депутаттар дагы кичине ойлонду. Бүгүнкү күнү киргизип аткан сунуштары мына кээ бир айтып атпайбы? Ой, ушу конституция менен 5 жыл кантип жашадык. Мына азыр жыргап кетебиз деп. 5 жылдан бери жашаган конституцияга бүгүнкү өзгөртүүлөр ошол жана колубутты чырмап турган жипти алгандай өзгөртүү жок. Редакциялык тактоолор, анан кийин жанагы ыйгарым укуктун, өкмөттүн бир аз тактоо, жогорку соттун ишине бир аз тактоо. Ал конституциянын ички түзүмүн, конституциянын ички идеология, саясатын эчтеке өзгөртпөйт. Ошол эле конституция калып атат. Бирок мен мындай эле ачык айтам. Кыргызча эле ким үйдө кожоюн көрсөтөм, айттымбы, өткөрөм. Ушул эле принцип менен баратабыз азыр. Мурда тилектешиңиз Алмазбек Атамбаев эмне үчүн муну түшүнбөйт? Биринчиден, экинчиден эмнеге ошондой кадамдарга барып жатат анда? Эми ушул мен айттым го башында, бул терең ойлонуучу, терең иликтенүүчү маселе. Муну азыр көп жагдайларын биз мен деле түшүнгөн жокмун. Өзү бир нерсе айтып атат да, мына менден кийин бир ажыдары келип бүт баарын басып алганга такыр бөгөт коюп, бийликти биратоло мындай иреттеп коюп кетейин деп атам деп атат. Ну хорошо. Бирок ушу иреттеп коюп кетем деген менен тескерисинче мына эмки жылкы келген президентке кең жол ачып берип атат да. Анткени эмки жылкы келген президент мурдагы эреже менен турса 20-жылга чейин жок дегенде колубутуп айланып турмакта. Азыр жок. Эмки жылы октябрда шайланып, декабрда отурса, мартта референдум өткөрсө, эл азыркыдай эле колдоп берет. Президент айтып атат, макул деп, таптакыр башка конституция, таптакыр башка мамлекеттик түзүмгө өтүп кетүүгө кенен жол ачып атат. Анан кийинки мына талкууларда айткандын баары тең күлкүгө келерлик эле нерсе. Мындай айтып атат. Мына тиги жаңы конституцияга жаңы өзгөртүү менен эркек үйлөнгөнүнө бөгөт коебуз деп. Бирок бүгүнкү күндө канча кыргыз 25 жыл эгемендик убагында бири-бирине үйлөндү. Ошо бул улуттук көйгөй катары бүгүн жана кеңири тарап ошол эле жана наркоман баңгизат пайдаланган алкоголизм же болбосо ошол эле жана сакал коюп алып диний фундаменталист болуп баягы динден башка эчтекени билбей өлтүрөм, кырабыз, анан ислам мамлекет кылабыз деп баш айланып калгандарга караганда эркек менен эркек үйлөнөм деген бир да факт жок да. Ушул негизги аргумент болуп атат. Азыр эркек менен эркек үйлөнүшү мүмкүн, ошону биз жолун тосуп атабыз. Эми мунун баары тең чынын айтканда күлкү келгендей эле, мындай
Убактылуу өкмөт бул сиз кечке айтып жаткан бул тарыхта калдыбы же кайрадан бирдиктүү күч катары чыгышы мүмкүнбү? Жок, убактылуу өкмөт бул тарыхта калган өткөн маселе. Анткени убактылуу өкмөт деген бул бирдиктүү саясий күч болгон эмес. Бирдиктүү максат менен гана үй бүлөлүк башкарууну жок кылабыз, демократиялык башатка кайра чөбүз деген менен бириккен адамдар болгон. Ошол эле мына прессаны карасаңар деле, апрель 7 апрелден кийин 8, 9, 10-унан баштап эле бири-бири менен чабышкан, бири-бирине компромат алып чыгып, телевидениеге алып чыгып көрсөткөн толтура эле болуп аткан. Ошондо эле анткени мунун өзүн мен ошо кезде ачык эле айтпакчымын, бул жакшы нерсе. Анткени убактылуу өкмөт биригип алып, жеңичинен бирдеме жасап, жеңичинен уурдап жеңүүгө эч мүмкүнчүлүк жок болчу. Анткени бүт баары бири-бирин карап, бири-бирин аңдып турган. Ошол эле конституцияны өзгөртүп жатканы бул ошол Атамбаевдин мураскерин калтырууга аракет болуп жатат дегенде сөздөр бар. Буга кошуласызбы? Анан кийин ошондой өбөлгө түзүп бере алабы жаңы конституция сиздин ойыңызча? Бул мындай да, мен айтып атканым, жаңы конституция азыр эптеп ушул эле аз-маз өзгөрүү менен өзгөртүп алуунун өзү эмки жылы башка жаңы конституция же конституциялык түзүмдү алып чыгып референдум менен өткөрүп алууга жол ачат. Демек, эгерде эмки жылга президентке ошо өзү каалаган кишини шайлап алса, ал президент болгондон кийин 3 айдан кийин кайра референдум дайындап, жаңы конституция башка мамлекеттик түзүмгө өтүп келүүгө кеңири мандат алып атат. Азыркы ошол президенттик шайлоого даярдык көп күчтөр жүргүзүп жатат. Ошолордун ичинен шансы көбүрөөгүн кимди белгилеп кетет деңиз? Анткени Атамбаев өзү айтып койду, Бабанов, Төрөбаев деп. Шанс көп, аз деп айтыш кыйын, бирок президент асмандан түшпөйт. Жок жерден эле эч ким тааныбаган киши чыгып президент болуп калбайт. Ошон үчүн мына азыркы оозго алынып, айтылып жүргөн иши менен, буга чейинки жүргөн турганы менен, айткан сөзү менен эсте калган саясатчылардын арасынан бирөө президент шайланат. Сиздин оңозчо бул системалык оппозиция деп коет го, же системалык ошол саясий күчтөр деп айтып атат президент өзү. Бул фракциянын жетекчилерин айтып атасыз да сиз, туурабы? Же башка да күчтөр бар? Бул фракциянын жетекчилеринде эмес кеп. Бул ушу саясий күчтөрдүн да уюп атат да. Мына азыр фракциялардан Төрөбаев айтты. Төрөбаевда белгилүү ресурс бар, партиясы бар, фракциясы. Сариев айтып, ал киши дагы өзүнүн ресурсу бар, премьер-министр болду, саясий ресурсу бар, жөн ресурсу бар. Андан сырткаркы күчтөр биригип атат, чыгам дегендер көп эле болуп атат да. Мына ошол 7-8 кишинин ортосунда эле талаш болот. Бирок бир нерсе бар бул жерде. Азыр оппозициябыз деген күчтөр бирдиктүү платформа түзө албаса, бирдиктүү бир келечектүү бир программаны элге айтып, мындан ары кандай болот деп алып чыга албаса, ар кимиси өзүнчө ушу боюнча баягы чабышып салгылашка кирсе, анда мына азыркы референдумга даярдык көрсөткөндөй эмки жылы бийлик ошол эле президент азыркы айтпады СДПК кандидатура чыгарат деп, кимди алып чыкса ошонун мүмкүнчүлүгү таасир этүү өтө мүмкүнчүлүгү көп болот. Атамбаев 31 августта сүйлөгөн сөзүнөн кийин саясий оппоненттер менен майып эле мындай күчөп баратат, тиреш. Бул тиреш сиздин оюңузча уланабы жана башка адамдарга да куугунтук болушу мүмкүнбү? Эми куугунтук сизге мисалы бул негизги ушундай бир методду алышты да өзүнө. Алган себеби жөнөкөй эле. Мен көрүп турам, ошол эле Бакиевдин убагында иштеген, ошол эле биз ошол убакта бизге иш козгоп, биздин артыбыздан түшүп, бизге жанагы прокурор катары предосторожение берип, же болбосо следователь катары сурак кылып жүргөндүн бүт баары азыр ошо чоңоюп алышты. Кайра ошо бүт баары иштеп атышат. Алар башка жолду билбейт. Башка метод билбейт. Билген, өзлөрү үйрөнгөн, көргөн ишин жасап атышат. Бирок мындай иштин келечеги жок. Кен ак ыйлет сынат дейт, сынбайт дейт. Кандай кылган күндөн дагы мезгил өтөт, убакыт өтөт, баары ордуна турат. Ошон үчүн мен жеке өзүм эч кандай куугунтуктан коркпойм. Ошол эле адамдар Акаев, Бакиев убагында азырда иштеп келип жатат, сиз айтып жаткан куугунтук кылып жаткан адамдар. Кайра эле иллюстрация такалып атат да, маселе кайсы принциптер менен иллюстрация болуш керек деп ойлойсуз? Эми бул иллюстрация маселеси 10 жылы көтөрүлгөндө мына бул өтпөйт болчу. Анткени ошо иллюстрациянын критерийлери жок болчу. Критерий жок.
бир гана критерий биз сот системасында жанагы укук ченемден чыгып кетип чечим кабыл алган сотторду жумуштан четтеткенбиз. Бирок ошо биз четтеткен соттордун көбүн кийин кайра куюп коюшту ордуначы. Принцип бузулду. Ана мен ойлоп атам, бу адам мезгил өткөндө акылдуу боло баштайт да. Ошо 10-жылы коомдо толук иллюстрациянын жана эрежесин, ошонун критерийин таппасак дагы укук коргоо органдарында сөзсүз түрдө мындай бир катуу иллюстрация жасасак болмок экен. И ошол иллюстрацияда мурунку бийликтин камчысын чаап жанагы күч менен башкаларга зордук көрсөтүп, зомбулук көрсөтүп, иш козгоп, ошо иш козгонго катышкан бүт бардык укук коргоо органынын кызматкерлерин иштен четтетип, бир шарт менен мындан ары юридикалык жакта иштегенге тыюу салынат, адвокат болгонго да тыюу салынат деп туруп, анан баарын тазалоого мүмкүнчүлүк болгон экен. Бирок ошону жасасак болмок экен да. Бирок эми ал кезде андай бир чоң иштерге барыштын өзү кыйын болчу. Мына биз 3 ай убактылуу өкмөт иштеген убакта бир да күн митинг болбой же чуу болгон жок да. Күнү түнү митинг, күнү түнү чуручу. Биздин негизги максат эле кандай кылсак да коомду стабилдештирүү, мамлекетти кайрадан легитимдүү бийлик баягы конституциялык жолго салуу. Ошонун үстүндө эле туруп калдык да. Башка бир да мындай бир ишке аларды боло алган бир гана маселе соттук реформаны баштап баягы эже чынын айтканда ошол кезде жакшы аракет кылдык. Парламенттик система бекемдеш үчүн парламентке да киришпей баарын өз жайына койду да. Азыркыдай баарын эле толгоп кармагысы келген жок. Мына ошол шартта сот реформасы кыйшайып парламент такыр эле мындай башкарып баратканда, ошо сот реформа дайындоолорду токтотуп эже өз күчү менен. Анан кийин кийинки Алмаз Шаршеновичке калтырып кеткен. Могу жерде мындай механизмдер толук болбой калыптыр деп. Бирок тилекке каршы ошол эле механизм менен сотторду дайындоо болду, азыр да болуп атат. Бул механизмдин өзү ошол процессти көзөмөлдөп турган орган же киши сотко кожоюн болуп калат экен. Мына бүгүнкү шарт ошону көрсөтүп атат. Ким дайындаса, орустар айтат да, ким акча төлөсө музыканы ошол заказ берет. Мына ошол шартка келип калдык. Анан экинчи дагы мына жакында мыйзам кабыл алышты. Жогорку сотко эч бир тажрыйбасы жок эле юристтерди дайындоосо болот деп. Бул эң чоң жаңылыш чечим. Анткени жогорку сот бул тагдыр чечүүчү сот. Ал жерге ошол чайналып канча адамдардын тагдырын чечип, бирөөнүн туура эмес, бирөөнүн туура баягы чеке башы көгөл алып, там сүзүп жүрүп дайындалган адамдар анан жогорку сотко келиш керек. Анан көчөдөн эле 5 жыл бир фирмада юрист болуп эле анан келип жогорку сотко отуруп калган адамдарга ушу акыркы даттанууга жатпай турган чечим чыгаруу бийлигин бериштин өзү менин оюмча кооптуу нерсе. Эмилбек Саламатович, биздин программабызга келип катышып келгениңизге чоң ыраазычылык билдирем. Сизге ийгилик каалайм. Рахмат. Ошону менен биздин программабыз жыйынтыкталды. Көрүшкөнчө.